Урматтуу Акылбек Үсөнбекович, эми кыш бул бир жылда бир келе турган мезгил. Даярдыктарыңыздар жылдан жылга жакшы болуп атат. Анан Талабек Өмүкөевич, сиз баяндамаңызда айттыңыз да бүт кампаларда көмүр бар деп. Анан эртең үйдө жатып, эшикти ача койсо, кар жаап калса, чыгып анан көмүр алыш керек деп ажиотаж болуп, искусственный көмүрдүн баасы көтөрүлүп кетпейби? Биз кыргыз көмүр кыш азыртан баштап койгон баабыз кыштын аягына чейин турат. Эми частниктер алар өзлөрү кандай баа коет, ага биз мындайча айтканда тоскоолдук кыла албайбыз. Мына жакында Баткен областында өзүңүздөр билесиздер, Баткен областынын улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери Баткен областындагы көмүр мафиясына бөгөт койду да. Бул абдан жакшы. УКМК кызматкерлерине чоң ыраазычылык билдиребиз. Көмүрдүн баасы арзандады, налогтон качкан, ар кандай жолдор менен кошуна мамлекетке саткан жарандарды мындай бөгөт коюлду да. Анан Баткен областында кыргыз көмүр ишканасы барбы? Быйыл азыр мына проектisi как раз бүтүп атат. Мен айттым жана 10 октябрга чейин Кудай буйруса ишке кирет. Урмизан кени иштей баштайт. Ошол жерге иштеген жана инвесторго биз баа коюп атабыз. 5000ден Баткенде. Анан ошто ошону көтөрбөй, ошол жерде казылган көмүрдү 5000 сомдон ашырбай сатасың деп. Көмүр казып ал элексиздер, баштай элексиздер азыр, Жок, уже даяр турат, даяр. Андан тышкары 11-чи Сүлүктө 11-чи поля менен азыр иштер жүрүп атат. Анан Урмизан билесиңер да, бул биринчи эле разрези ылдый жагындагы. Өйдө тиги Зардалыга кетип аткан жагында дагы 2 разрез бар. Аны дагы азыр кыргыз көмүр ишканасына өткөрүп берип атат. Ошо Баткен областында ошондо бизде 3 ген болот, чоң ген. Быйыл биринчи эмесинде разрезинде иш баштайбыз. Акылбек Үсөнбекович, сиздер мына оор жүк ташуучу автомашиналарга көмүр ташуу боюнча бөгөт койдуңуздар да. Бул Кызыл Кыя постунан өтөт эле, Райзес айылынан, Райзес өткөрүү пунктунан. Ошол жерде азыр вагондорго разрешение бердиңиздер, жолдун жээги көмүр кампа эмес, көмүр карьерге айланып кетти. Кантип ошол жерге мындай шарт түзөбүз элге? Болбосо Кызылкая шаарындагы көмүр кампаны албайсыздарбы мамлекетке? Мурда эми бир кандайдыр бир себептер менен арзан баада сатып алынган да. Эми элдин жашоо турмушуна абдан бир жаман көрүнүш болуп атат да, чаң басып өтсөң мына бооруң ооруйт. Кошуна мамлекетке транзит менен кирип чыгат Өзбекстанга. Азыр сиз Кызыл Кыянын мэри дагы областтын губернатору болуп атат. Мына министр энергетики үчөө сиз айткан сунушту талдап чыгып, ушул жуманын аягына чейин чечимин айтабыз сиз. Чечилеби маселе? Эми сиз менен менин деңгээлиме чыккандан кийин чечилбесе туура эмес болуп калат го. Бирок ошол жердеги көмүр кампанын ээси капа болбосун, эмитен айтып коелу. Жакшы болот эле. Анан Бакыт Эргечевич, былтыр күз мезгилинде мен сизге кайрылдым эле да. Кызылкая шаарындагы бетон менен курулган 4 этаждуу үйлөрдү газификация боюнча сиз Газпромго тапшырма бердиңиз эле. Баткен областында бир дагы үйгө газ тартылган жок да, мүмкүнчүлүк бар болсо да азыркы учурда токтоп турат. Тиги Арзыман, Кызылкияда Газпром барды. Кызылкияда бар. Ошону өткөндө айтканбыз да, тиги 2-4 үйдүчү. Кулатов көчөдө Кызылкияда. Мен жазып алдым, эске алайын. Анан Баткен областында мына Кадамжай районундагы Актурпак айыл өкмөтүндөгү газ хранилище, ошонун тагдыры эмне болуп атат? Газ барбы, жокпу азыркы мезгилде? Газпром, Кыргыз газ. Сок боюнча бизде азыр иштер жүрүп жатат. Өзүңөр билесиңер, бул бир жыл мурун биз Трансгаз деп компания ачканбыз, өкмөттүн компания, государственный предприятие. Бүгүнкү күндө ошол жерде инвестор келип, түрктүн инвесторлору келген, ошо иштерди алып барып атабыз. Андан тышкары жана өзбек коллегаларыбыз менен да а жерде иштер жүрүп жатат. Кудай буйруса ошол Северный Сокту билесиз, канча жылдан бери токтоп турган газохранилище болчу. Ошону азыр ишке киргизип, чогуу иштетели деп атабыз. Андан тышкары ошол Кадамжай районундагы Актурпак айыл өкмөтү, Кыргыз кыштак айыл өкмөтүнөн
кошуна Өзбекстанга Сох анклавына газдын турбасы өтөт да транзит мененчи. Ошол жерден алып ошол 4-5 айыл өкмөттү газ менен камсылса болобу? Кошуна Өзбекстан мамлекети менен сүйлөшүп. Мүмкүнчүлүк барбы? Газ бар, бирок Кыргызстандан өтөт. Ал жерде да бул маселе каралган. Биз проекттин жасап чыкканбыз. Мен жана эрте айтып кеткендей, жол картанын негизинде биринчиден ушу Бишкек шаарында өрөөнүн экологиялык маселеге көйгөйгө карата биринчи ушул жакты бүтүрөлү деп атабыз. Андан кийин ушул жол картаны биз реализация кылгандан кийин башка областтарга да киришебиз. Ал жерде проект бар, Рызбек Исламович. Анда келечекте жакшы болот экен да. Кудай буйрса. Туурабы? Же 20 жыл, 30 жылга чозулуп. Жок, долбоору каралган, долбоору иштелип чыгылган, аяка даярдык бар. Биякты биринчи бүтүргөн пландарыбыз бар да. Рахмат.